Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Туу маселе дагы эле актуалдуу боюнча калды. Баарынан өкүнүчтүүсү кечээкү Южный Кореядагы биздин башкача тууну илип койгону бул диверсия деп билсек болот да. Анткени бул элдик талкуудан өткөн жок. Депутаттар муну кабыл ала элек. Президент указ чыгара элек да. Анан кантип эле туруп эле биздин жаңы версия флаг башка өлкөдө илинип калсын. Ага опровержение Аида Исмаилова бергени менен деле калптын казаны кайнабайт дегендей экинчи сүрөттөр чыкты. Анда кабинеттин ичинде, конференц залдабы жаңы туунун илинип турганы бул уже чыккынчылык деп билсек болот. Урматтуу Шакиев Нурланбек мырза, биздин туу бул кыргыз элинин туусу. 32 жылдан бери биз ушу туу менен жакшылыкта да, жамандыкта да ушу туунун астында жүрөбүз. Канча деген ийгиликтер ушу болгон сайын биздин туубуз өйдө көтөрүлүп, желбиреп келе жатат. Канча деген биздин спортсмендер аны көтөрүп жүрүшөт. Мына мен Айсулуга ыраазычылыгымды билдирем. Единственное биздин спортсмендерден жалгыз өзүнүн жеке оюн коркпой бир эле тууну мен билем деп чыкты. Калган спортсмендер силер эмнейсиңер? Эң биринчи силер чыгышыңар керек болчу да. Анткени силер тууну ыйык кылып көтөрөсүңөр да. Силердин максатыңар Олимпиаданы барабыз деп атасыңар. Ошондо кайсы тууну көтөрөсүңөр? Ушунчалык бир патриот каякта? Ак жол, Элеман каяктасыңар? Хотя бы бир пост чыгарып койсоңор болот да. Ушу желекти желбиреткенде канча деген эл сүйүнөт. Силер көтөрүп атасыңар деп. 90 депутаттын ушу Самый Кожого эле керекпи биздин туубуз? Калган 89 депутат силер деген элдин өкүлүсүңөр да. Силер тууну ыйыкта сезбейсиңерби? Силерге баары бирби? 32 жылдан бери келаткан тууну калтырып эле коюш керек болчу да. Шакиев мырза, сиз жубайыңыздын көйнөгүн күндө алмаштырыңыз. Кызылынабы, жашылынабы, көгүнө, бирок элдин туусуна жөн эле коюш керек. Анткени силер түбөлүктө эмессиңер. Силер 2-3 жылдан кийин кетесиңер. Силердин ордуңарга башка спикер келет, башка президент келет. Анан ар кимиси келген сайын ар кайсысын өзгөртө берсе, биздин конституциядай болуп калбайбы? Жөн эле калтырып койгула биздин могу желекти. Мен өзүм фейк эмесмин. Мен эч кимдин троллу эмесмин. Мен ушу туу калганына 100% өзүм туруп берем. Ошондой эле 90% эл Фейсбуктан карап көргүлө, ТикТоктон карап көргүлө, жөн эле опрос кылып көргүлө. Баары тең өзүбүздүн жүрөгүбүзгө жакын 32 жылдан бери көтөрүп жүргөн туубузду калтырып эле койгула. Анткени денедей баланы, садикте барган баладан Кыргызстанды тартчы десең, эң биринчи ушу желекти тартат. Ушундай кылып, мондай волнистый кылып туруп. Анткени ар бирибиздин жүрөгүбүздө калып калган бул туу. Жөн эле без причин эле, жөн эле тууну өзгөртпөй эле койгула.